Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Кыргыз өкмөтүнүн 9 март 2021 жылдагы номер 82 приказы чыгыптыр. Бул деген 2021 жылдан 2021 жылдын 1 январынан 31 августка чейин мынабы срогу бүтүп аткан паспорттар, колдонуу мөөнөтү бүтүп аткан паспорттардын мөөнөтүн узартуу боюнча. Бул нерсе пандемия учурунда башталды эле, 1 сентябрда башталдыбы. 31 декабрга чейин ушул паспорттардын срокторуну узартып беришти эле. 31 декабрдан токтоп, анан кайра консулдуктан жаңы паспорттар бериле баштаган. Бирок былтыры пандемияда көбү кетпей калып, көбүнүн паспорт сроктору бүтө турган болуп, адамдар аябай көп барып, очередь көп, элдер түн жарымдан турушуп атып, биз суранып атып, консулдук электронный очередке коюп ушуну баштаган. Бирок өткөндө айтып аттыр 2700 адам очередте деп. Электронный очередке бул электронный почтадан жазыш керек. Анан бир 20 күн, 5 күндө очередь келет. Паспортка тапшырат, ал паспорту 45 күндүн ичинде келет. Ошону менен элестетип көрсөңүздөр, бир где-то 2 айдан ашык убакыт кетип калып атат бир паспорт алыш үчүн. Ошон үчүн азыр биздин жарандар үчүн жакшы жаңылык экен бул. Ушуну көбүнө жеткизип койсоңуздар, бир 31 августка чейин срогу бүтө турган болгон болсо, жайында көбү кетиши мүмкүн айылга. Башка ошол паспорттун срогун бул жерде эле узартып алып, анан Кыргызстанга барганда спокойный очередь күтпөй, электронный очередке турбай, анан $60 бул жердегидей төлөбөй эле, ал жерде оңой олтоң эле ID картында эле паспортун деле алмаштырып алса болот. Ошого анан менин паспортум срогу келгиче мен отура берейин дебей эле 1 январдан баштап паспорттун срогу бүткөндөр 31 декабрга чейин бүтүп калат, августка чейин, 1 сентябрга чейин бүтүп кала тургандар барып, элчиликке барып, ушул паспорттордун срогуну узартып алсаңар, мурдай ID картка справка берчи эле, срогу бүткөнүнө байланыштуу ушуга чейин узартылды деп. Загранпаспортко болсо печать басып беришет, ушуга чейин срогу узартылды депчи. Ошого жеткизип койсоңуздар туугандар, элдер баягы очередке туруп башка кыйналып жүрбөй эле паспорттардын срокторун узартышып алсын. Кыйла биздикилер үчүн жеңилдик болуп атат.